Баяттан бери кыргыз эли кан жолдоп койгон. Анткени адам баласынын турмушунда ошо кан өтүп аткан артериялар кандай ролду ойносо, кандын өзү кандай ролду ойносо, биздин автожолдор тоолуу биздин өзүбүздүн өлкөбүздө ошондой ролду ойнойт. Жол азабы, көр азабы деп тогуз-сорулуктар чыгарса керек. Мына башыбыздан далай көп кыйынчылыктар өттү. Советтер Союзунун убагында дагы самолет, вертолеттор келип турчу эле, кийин жалаң ушу автоунаанын жолу менен далай деген жарандарыбыз кырсыктан көз жумуп кетти. Далай деген ойлор, далай деген иштер ишке ашылбай калган. Мына азыр ошонун баарына жол ачылып атат. Буюрса, бул дагы жакшы жашааны тогуз-сорулуктар эле эмес, бүт Кыргыз Республикасы сезет деп ойлойм. Өзүңүздөр билесиздер, бизде 95% жалаң автомобиль менен ташыйбыз жүктөрүбүздүн баарын. Ошонун ылдамдыгынан баалардагы, экономикабыздын дагы өсүшү көз каранды. Буюрса, биздин экономикабызга абдан чоң салым кошот деген үмүттөнүп аткан жолубуз дагы бүтөйүн деп баратат. Тогуз-торо Кыргызстандын географиялык жактан так ортосу болот. Эми тогуз жолдун томундагы негизги аймакка айланат деп мен ишенем. Негизи буга чейин тогуз-торо эң алыскы район болгонуна карабастан өнүгүүгө багыт алган райондордун бири эле. Кышы катаал, жайы ысык, жолу татаал, таштак жолду тогуз-торо эми экономикалык жактан өнүгүүгө чоң мүмкүнчүлүк алды. Бул аймак гүлдөшү керек деп мен ойлойм. Тогуз-торого болгон кызыгуу абдан чоң болору бул турган иш. Элибизде тынчтык болсун, мамлекетибиз өсүп өнүгүүдө гана болсун, мындай жаркыраган жолдорубуз көп болсун, элибизге түбөлүк кызмат кылсын. Ар бириңиздердин эмгегиңер зор экендигин баса белгилеп кетким келет. Баарыңыздарга рахмат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасында жарандарды коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Жапаров эмдөө коронавирустун жайылышын басаңдатууга жардам берип жатканын белгиледи. Бүгүн 46 адамда COVID-19 аныкталды. 3-өө каза болду. Баары эмдөөдөн өтпөгөндөр экен. Вакцина алыңыздар. Бүгүнкү күндө 1 миллион 16 миң жараныбыз эмдөөдөн өттү. Эмдөөнүн аркасында оору азая баштады деп жазды президент. 10 ноябрда Кыргызстанда коронавирустан дагы 3 бейтап кайтыш болду. 3-өө тең вакцина албагандар экенин коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Ошону менен өлкөдө коронавирус жугуп кайтыш болгондордун расмий саны 2694-кө жетти. Акыркы бир суткада 46 киши инфекцияны жугузуп алгандыгы аныкталды. Былтыркы жылдын март айынан бери Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 181 982 адамга жетти. Ушул тапта ооруканада 583 киши жатса, 778 бейтап үйдөн дарыланууда. Коронавирус инфекциясына каршы 1 миллион 810 миңге жакын адам вакцина алды. Анын миллиондон ашууну биринчи дозаны, калганы 2 дозаны сайдырышты. Эмдөө 1 адамга 2 дозада сайылат. Аралыгы 21 күн болууга тийиш. Ушул тушта жашы 18ден өткөн жарандарга Sinopharm, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Казвак препараттары акысыз сайылууда. Саламаттык сактоо министрлиги Спутник V вакцинасы түгөнгөнүн билдирген. Адисте расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбай жатканын, ооругандарда, каза болгондорда андан көбүрөөк экенин айтып келишет. Булак Азаттык. Жакынкы жылдары Кыргызстанга Россияда 400 миллион доллар тартылат. Бул тууралуу Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Артем Новиков билдирди. Жакында болгон талкуунун жүрүшүндө биз Ресембанк 2022 жылдын ичинде фонддун учурдагы ресурстарынан сырткары фонд менен биргелешип каржылоо үчүн 200 миллион доллар өлчөмүндөгү каражатты кошумча белүүнү макулдашканбыз. Сиздерден долбоорлорду күтөбүз, деди ал. Новиков кошумчалаганда 20 жыл ичинде өлкө бул инструментти толук өнүктүрүү үчүн лизинг рыногуна системаны түзүүчү ири инвесторлорду тарта алган эмес. Ал 20 жыл бою россиялык жана башка өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөр жүргөнүн, бирок бул долбоорго эч ким ишенбегендигин айтты. Өлкө жетекчилигинин колдоосу аркасында фонд россиялык өнөктөштөр менен Кыргыз рыногунда иш алып баруу үчүн толук кандуу лизинг компания түзүү боюнча макулдашууга жетишти. Ысык көлдө өтүп жаткан Кыргыз-Орус бизнес форумунун жүрүшүндө россиялык Нацпромализинг компаниясы менен Нацпромализинг Кыргызстан лизингдин компаниясын түзүү боюнча алдын ала макулдашуу болду. Бүгүн биз уюштуруу меморандумда кол коюп, документтерди каттоого берүүгө
жатабыз деди. Анын айтымында бул компаниянын түзүлүшү менен жакынкы жылдары фонддун каражатынын сырткары Россиядан Кыргызстандын экономикасына кошумча 200 миллион доллар тартууга мүмкүндүк тапшырылышат. Ошентип ушул чечимдер гана жакынкы жылдарда Россиядан кеминде 400 миллион доллар тартууга мүмкүнчүлүк берет, деп кошумчалады Новико Спутник Кыргызстан эл аралык маалымат агенттиги жана радиосу бул иш-чаранын расмий медиа өнүктүшү болуп саналат. Булак Спутник кейжи. Өспүрүмдөрдү мыйзамсыз ишке тарткан. Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун активдүү мүчөлөрүнүн жана лидерлеринин ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында тыюу салынган адабияттарды таратууга, ошондой эле жаш өспүрүмдөрдү мыйзамсыз иштерге тартууга аракеттенген Хизбут Тахрир жашыруун топторунун биринин жетекчилеринин жана активдүү мүчөлөрүнүн ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Алардын кезектеги жыйынына чогулуу учурунда кылмышкерлерди кармоо боюнча атайын операция жүргүзүлүп, ал жыйынга катышкан жаш муунду өстүрүү жана окутуу боюнча экстремисттик Хизбут Тахрир идеологтору тарабынан аталган жыйынга дуушар болгон жашы жетелек өспүрүм балдардын тобу катышкандыгы аныкталды. Кылмыштуу топтун башчысы коңшу мамлекеттердин биринин жараны болгон. Ал кармалгандар менен бирге УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жашыруун уячалардын мүчөлөрүнүн жашаган жерлерин тинтүү учурунда тыюу салынган көп сандагы адабияттар жана ошондой эле электрондук алып жүрүүчүлөр табылып алынып, алар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Ички иштер министрдин криминалдык милициясынын кызматынын 3 башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери Жалал Абад облусунан курал жарактардын арсеналын табышты. Аксы районунун 47 жаштагы жашоочусу ар кайсыл түрдөгү ок атуучу куралдарды мыйзамсыз сактап жүргөн. Ички иштер министрдин КМКнын кызматкерлерине Азия түз бөлүндөгү 40-45 жаштардагы адам өзүнүн үйүндө күжүрмөн ок атуучу куралдарды сактап жүргөндүгү жана уюшкан кылмыштуу топтордун адамдары менен байланышы бар болушу мүмкүнделген ыкчам маалымат келип түшкөн. Бул маалымат кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталган. Жогорудагы сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ыкчам тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн Ички иштер министрдин КМКнын 3 башкармалыгынын кызматкерлери Жалал Абад облусунун Аксы районуна жөнөп кетишкен. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында 2021 жылдын 5 ноябрь күнү Аксы районунун тургуну 1974 жылы туулган Жаран кармалган. Жашаган жерине тинтүү жүргүзүү учурунда курал жарактардын арсеналы табылды. Номуру өчүрүлгөн 7,62 калибрлүү сайга үлгүсүндөгү сайлуу ок атуучу куралы, 7,62 калибрлүү Масина үлгүсүндөгү сайлуу ок атуучу куралы, жаралма курал, колго жасалган бычак, андан сырткары шектүүнүн үйүнөн сейрек кездешүүчү жаныбарлардын терилери табылды. Аюунун, сүлөөсүндүн, суусардын терилери. Бул жаныбарлар кызыл китепке киргендигин жана аларды атууга тыюу салынганын белгилеп кетүү керек.